Ассаламу алейкум, урматтуу Тараза ТВ каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү чыгарылыш Касымалы кызы Бактыгүл эже тууралуу болмокчу. Бул эжебиз тагдырдын сыноосуна кабылып, бир эмес эки турмушунан ажырап, азыркы учурда 4 баланы асырап багып жаткан учуру. Өзүнүн үйү жок, квартиралап, кыскасы жашоосун көрсөң өтө бир жангейитөр акыбалда экен. Келиңиздер, видеону көргөндөн кийин кайдыгер карабастан азык түлүкпү, акчалайбы, кыскасы колдон келишинче жардам берели. Келиңиздер, бул видеону дос туган WhatsApp'тан, Telegram'дан тааныш билишке жөнөткөндү унутпаңыздар. Саламатсызбы эже, алгач өзүңүз жөнүндө биздин көрүүчүлөргө тааныштыра кетсеңиз. Касымалы кызы Бактыгүл, 90-жыл коом. Ошо. Учурда канча балаңыз бар, канчасы мектепте окуйт, билишибизче эмчекте балаңыз бар экен. Бул балаңыз канча айлык? Эртең 11-нде 2 ай болот. Мындан бөлөк балдарыңызды айтсаңыз, канчасы мектепте окуйт? Эң чоң 5 эме 9 класс болуп калды, 9-10 болуп калды. Ал эмеде чоң күйөөм да өзүндө да. Өзүңүз айтыңыз боюнча эки күйөөгө тийген экенсиз. Күйөөңүз жөнүндө айтып берсеңиз, кайсы жерден болушат? Мотурайган балдарды атасыз калтырганын себеби эмне? Балким сизден кетип аткандыр. Жок, ошо биринчи күйөөм менен өзү ыркыбыз келишкен жок. Экинчи күйөөм ошо эме болуп, апасы жактан эме болду да. Апасы жашаттырбай койду, апасы эме болчу. Бир туугандарыңыз барбы? Тууган, туушкан дегендерден кимдер жардам берет? Атабыз башка, апабыз бир эжем бар. Апамдын бир сиңдиси бар, ал да чолок өзүнчө буту баспайт. Бир тууган акем бар, ал өзү менен өзү Бишкекте. Кара Көл шаарында көпчүлүк инсандарга кол сунуп жардам берген Мүрөк фондуна кайрылгансызбы? Тактап айтканда Мелис байке кайрылгансызбы? Барсам жабык экен, номерине чалып суразам, ошо эме бизде эме жок, орун калбай калды деп ошентип айтканда, орун жок деп. Но балдарды сентябрга эмеге эметкем, тетрадь берип атат деп ошенткенден баргам да. Мамлекет тарабынан кандай жардамдар болот? Пособие, анан ошо мэрияга барам, кичине аяктан жардам болот. Быйыл ошо 5000 берди сентябрда. Балдарга кийин кече эме болуп, ошо балдарды сентябрда эметтим. Башка түшкөн сыноону көтөрө билген адамды Алла таалам сүйө билет дейт. Кайгырбаңыз, буюрса баары жакшы болот. Боруке бир туугандарыбыз чындыгында толтура бул видеону көргөн соң сөзсүз кайрылышат. Көрүүчүлөргө сизден да бир эки сөз болсун. Ошо эме ушинтип бир квартира чеп, азыр 3000ден төлөп жашап атам. Пособие канча аласыз? 4 бала 5500. Ал эч нерсеге жет, продуктуңузга, квартираңызга келен жетпейт да. Кайрылбаңыз, буюрса баары жакшы болот. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, бул эжебиздин М-банкы жок экен, ошондуктан бул жака видеонун түбүнө телефон номерин жазып коебуз. Эгерде жардам беребиз десеңиздер, өзүнө чалып, жардамды кандай жеткиресиздер өзүнөн сурасаңыздар болот.